Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК башчысы менен жолукту. Кыргыз-тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Сай Момин Ятимов жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиргендей, жолугушуу бүгүн 1-октябрда Согже облустун Бостон шаарында өттү. Алар Кыргыз-тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоо маселелерин талкуулашты жана өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторуна эки мамлекеттин чыгара сызыгын мындан ары тактоо боюнча иштерди улантуу боюнча конкреттүү тапшырмаларды беришти. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өткөнү кошумчаланды. Израиль Ливанга басып кирди. Израиль Ливандын түштүгүндөгү жердеги операция башталганын жарыялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда бир нече сааттын ичинде Израилдин аскерлери чек арадагы бир катар айылдарды басып алууга жетишти жана Литани дарыясын көздөй жылып жатышат. Израиль армиясы операциянын максаты Израиль-Ливан чек арасына жакын жайгашкан айылдардагы Хезболланын аскерий инфраструктурасын жок кылуу экенин билдирди. Хезболла Израилдин жерден басып киргени боюнча маалыматын четке какты. Хезболланын коомчулук менен байланыштар боюнча өкүлү Мухаммед Афифи Израилдин Ливандагы кыймылдын буталарына жерден чабуул жасаган деген билдирүүсүн четке какты. Бул тууралуу түрк басылмалары жазды. Анын айтымында Израилдин аскерлери Ливандын аймагына кирди деген маалыматтар жалган жана Израиль аскерлери менен Хезболланын согушкерлеринин ортосунда кургактыктан кагылышуу болгон эмес. Афифи эгерде Израилдин армиясы Ливанга басып кирүүгө батынса, кыймыл душман менен түз салгылашууга даяр экенин баса белгилеп, мындай аракет жасаган күчтөргө эң чоң жоготууларды берүүгө убада берди. Ал ошондой эле Израилдин Моссад чалгындоо агенттигинин штаб-квартирасына жана 8200 бөлүмүнүн базасына жасалган кол салуу Хезболланын мындан аркы аракеттеринин башталышы гана экенин кошумчалады. Буга чейин Израиль армиясынын басма сөз катчысы Даниэль Хагари Ливандын түштүгүндөгү Хезболланын инфраструктурасына чектелген жана массалык кургактык чабуулдары башталганын жарыялаган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Израилдин Ливанга жасаган чабуулунан соңку суткада 95 киши набыт болду. Акыркы сутка ичинде Израилдин куралдуу күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү шаарлар менен кыштактарга, ошондой эле борбор кала Бейрутка сокку курду. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги кол салуулардан 95 киши каза болуп, 172си жарадар болгонун билдирди. Аткылоо Ливандын бир катар райондорунда катуу кыйроолорго алып келди. Өзгөчө өлкөнүн түштүгүндөгү калктуу конуштар жабыркап, анда турак жайлар жана инфраструктура талкаланган. Бийлик каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин айтууда. Буга чейин Израиль Ливанга кургактыктан кол салуу башталганын жарыялаган. Бир нече сааттын ичинде Израилдин аскерлери чек арадагы бир катар айылдарды басып алууга жетишти. Израиль армиясы операциянын максаты Израиль-Ливан чек арасына жакын жайгашкан айылдардагы Хезболланын аскерий инфраструктурасын жок кылуу экенин билдирди. Армия өз билдирүүсүндө операцияны чектелген деп атап, анын аскерлери Израилге коркунуч туудурган буталарга сокку үчүн Ливанга кире баштаганын маалымдады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Жапаров Орусия Кыргызстандын эң жакын союздашы жана ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү экенин айтты. Өз кезегинде Мишустин кыргыз-орус мамилелери стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде өнүгүп жатканын белгиледи. Ал транспорт, логистика, өнөр жай, санариптик экономика тармактарында биргелешкен долбоорлорду ишке киргизүүнү
тездетүүнү сунуштады. Тараптар күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулап, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу, транспорт, энергетика, билим берүү тармактарында өз ара аракеттенүүнү күчөтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Ташиев текшергенден кийин достук өткөрмө бекетинин иши жакшырды. УКМК төрагасы Камшыбек Ташиевдин пландан тышкары текшерүүсүнөн кийин достук көзөмөл өткөрүү пунктундагы өткөрмө жөнөмдүүлүк жакшырды. Бул тууралуу бүгүн 1-октябрда УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. 26 сентябрда Ташиев Оштогу кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө постун күтүүсүз текшерүүгө алып, анын жүрүшүндө көзөмөл өткөрүү пунктунун толук кандуу иштешине тоскоол болгон бир катар факторлорду аныктап, бул тууралуу жергиликтүү кызматтарга эскертүү берген. Текшерүүдөн кийин мамлекеттик чек арадан Өзбекстан менен өткөн адамдардын агымын үзгүлтүксүз тейлөөнү камсыз кылуу максатында айрым жерлерде оңдоо иштери жүргүзүлүп, кошумча паспорттук көзөмөл терезелери ачылып, калкты тейлөө үчүн чек ара кызматынын кызматкерлеринин саны 9 адамга көбөйтүлүп, алардын кызмат өтөө графиги кайрадан каралды. Учурда УКМК тарабынан достук көзөмөл өткөрүү пунктунун ишине көзөмөлдү күчөтүү боюнча кошумча чаралар каралууда деп айтылат билдирүүдө.